шаарынын тургундары, урматтуу коноктору, баардыгыңыздарды бүгүнкү 9 май Улуу Ата Мекендик согуштун жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жеке өзүмдүн атыман, жалпы мэриянын аппаратынын атынан тургундарга кааларыбыз ар дайым мекенибизде ачык асман болсун, жүзүбүз жарык болсун, эч качан жамандык көрбөйлүк. Ушул ата мекендик согушта курман болгон ата бабаларыбыздын арбактарына ар дайым дуа кылып, Куран окутуп, ушулардын кылган эмгектерин, жоруктарын тарых бетине из калтырып, эстеп, урпактарга улантып кетүү биздин жалпы милдетибиз. Урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары, баардыгыңыздарга белгилүү болгондой, Улуу Ата Мекендик согушта канча деген кыргыз жараны Советтик армиясынын курамында мекенди коргоп курман болгон. Ар биринин кылган жоруктары, эрдиктери ооздон оозго, тилден тилге уланып, урпактарга таанып кетиш керек. Эч ким жана эч качан унутулбайт деген жакшы сөз бар. Бул курман болгон ата бабаларыбыз тарых бетинде калган издери бар. Алардын арасында Чолпонбай Төлөбердиев аттуу атабыз, ошолордун арасында курман болгон араңыздарда чоң ата, чоң эне, тайта, тайнелердин көптөгөн кылган жоруктары бар. Мынакей азыр өлбөс полк жүрүп өттү. Карасак баардыгынын ушул ата бабалары өз салымын ушул жеңишке кошкон. Жаткан жерлери жайлуу болсун, топурактары торпол болсун. Ушулардын эрдиктери эч качан унутулбай, урпактан урпакка улана берсин. Учурдан пайдаланып баардыгыңыздарга кааларым ден соолук, узун өмүр, өлкөбүздө тынччылык болсун. Мынакей жаңы заман башталды деп айтсак болот. Президентибиз Садыр Нуркожоевич баш болуп, өнүгүү багытын туура алып, Кыргызстандын өнүгүүгө чоң жол ачылды. Ошонун баардыгы ошол жеңиштин артында ынтымак бекемдеп, ынтымак менен ийгиликтерди жаратууда. Асманыбыз ачык болсун, мамлекетибиз өнүгө берсин. Мамлекеттин ичинде Кара Көл шаарыбыздагы эң алдыңкы өнүккөн шаарлардын бири болсун. Чоң рахмат, баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Куттуктоо үчүн сөз шаардык кеңештин төрагасы Батыркулов Кадырбек Доронкуловичте. Ассаламу алейкум. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, урматтуу мекендештер, баарыңыздарды бүгүнкү 9 май улуу жеңиштин 77 жылдыгы менен чын дилимден, өзүмдүн атымдан, шаардык кеңештин депутаттарынын атынан, аппараттын атынан куттуктаймын. Урматтуу бир туугандар, тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт дегендей, бул тарых, улуу тарых бул. Өзүңүздөр билгендей 41 жылдан 45 жылга чейинки тынымсыз согуштун аркасында Советтер Союзунун 15 республикасынын биримдигинин, ынтымагынын, күжүрмөндүгүнүн аркасында, биздин ата бабаларыбыздын мээнетинин аркасында ушул улуу жеңишке жетишкенбиз. 45-жылы 8 майда түнкү саат 10:42 өткөндө толук капитуляция болгон Германия. Ошондо биздин Советтер Союзунда эртең саат 6 эле Иосиф Сталин ошол күнү 9 майды улуу жеңиш күнү деп белгиледи. Белгилүү диктор Левинтон эртең мененкисин бүткүл 15 республикага жеңиш күнүн жарыя кылды. Ошондо элдердин баардыгы көчөгө чыгышып, сүйүнүчтөрү койдуна батпай бирин-бирин кучакташып, көздөрүнөн сүйүнүчтүн жаштары акты. Урматтуу мекендештер, урматтуу шаарыбыздын тургундары, бул эң жакшы нерсе, бул тынччылык. Аллахым бүткүл Кыргызстаныбызга, бүткүл жер жүзүнө тынччылыгын берген болсун. Чепте турган биздин жоокерлерибиз аман болсун. Аллах Таала Кыргыз мамлекетин өнүгүп өскөн мамлекеттердин катарына кошкон болсун. Ар бир үйдө токчулук, молчулук, бакубат жашоо жана ар бир үйдө жаш баланын күлкүсү угулуп, ата-эне балдары менен болгон болсун. Баарыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Шаардык аскери комиссариатынын комиссары Канатбек уулу Ниязбек мырза. Кымбаттуу Улуу Ата Мекендик согушунун
жеңишинин 77-жылдыгына карата салтанаттуу мааракесинин катышуучулары. Улуу жеңиш күнү биздин калкыбыз үчүн эң ыйык жана кубанычтуу майрамдардын бири болот жана боло берет. Бул күнү бардык Кыргызстандын эли ушул катаал согуштан аман чыккандардын алдында жана кан майданда өз элине, өз жерине кайтпай калып курман болгондор менен фашисттик туткунда, абактарда көз жумгандардын жаркын элестеринин алдында баш ийип урмат көрсөтөбүз. 1941-1945 жылдары күнү-түнү советтик жоокерлер өздөрүнүн канын, жанын аябай, жеңишти көздөй күрөшүп, ушул күндүн келиши үчүн өтө зор баа наркты төлөп беришкен. Дал ошондуктан Кыргызстандын эли ар дайым улуу ата мекендик согуштун ардагерлери менен улуу ата мекендик согуш 20-кылымдын чумасы деп аталган. Фашизмге каршы күрөштө жалпы адамзат ээ болгон, жеңишке кошкон чоң салымдары менен ар дайым сыймыктанабыз. Мындан 77 жыл мурун фашизмди жеңип, планетанын миллиондогон адамдарынын, жалпы адамзатынын өмүрүн сактап калган. Европанын көптөгөн өлкөлөрүнө эркиндик берип, фашизмден бошоткон. Дүйнөлүк колониялык системанын талкаланышы, элдердин кулчулук кишенинен бошонуусу дагы да ушул жеңиш менен байланышкан. Жалпы Совет эли менен бирге 300 миңден ашуун кыргызстандыктар улуу ата мекендик согуштун фронтунда салгылашкан, көпчүлүгү согуш майданында калган. Бул аламат согушта жалпысынан 29 миллиондон ашык адамдын өмүрү кыйылган. Согуш жылдарында 360 миңден ашуун кыргыз баатыры биздин чоң аталарыбыз, энелерибиз, агаларыбыз жана эжелерибиз согушка кетишкен. Алардын ичинен 95 миңи кайтып келген эмес. Алар аскерге чакыруу тартибинде гана эмес, өз ыктыяры менен, өз жүрөгүнүн жана кадеринин чакырыгы менен жер жүзүнө тынчтыкты жана бизди фашизмден сактап калуу үчүн аттанып жөнөшкөн. Алардын каармандык эрдиктерин эч ким эч качан унутпайт. Урматтуу улуу ата мекендик согушунун жеңишинин 77 жылдыгына карата өтүп жаткан салтанаттуу мааракесинин катышуучулары, биздин бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткен ардагерлерибиз көрсөткөн эрдиктерин, жасаган эмгектерин бүгүнкү күндө да жаш муундарга, патриотизмге, өз элин сүйүүгө жана коргоого үндөйт жана дем берет. Тарыхчылардын маалыматы боюнча Кыргызстанда 73 Советтер Союзунун баатыры, 29 танк орденинин ээлери чыккан. Атактуу панфиловчулар Чолпонбай Туребердиевге окшогон азаматтар көптөгөн эрдиктерди көрсөтө алган. Алардын ичинен биздин Каракөл шаарынын да тургундар ар кандай сыйлыктарга ээ болушкан. Улуу жеңиш майрамы бул биздин ар бирибиздин азыркы учур жана балдарыбыздын бейкут келечеги үчүн жоопкерчилигибиз тууралуу эске алып ойлонуп туруучу күн. Кымбаттуу салтанаттуу мааракенин катышуучулары, сиздердин баарыңыздарды улуу жеңиш майрамы менен куттуктаймын. Сиздерге бардык жакшылыктарды, тынчтыкты жана ден соолукту каалайм. Биздин ардагерлер жасаган иштер үчүн, улуу жеңиш үчүн башыбызды ийип таазим кылабыз жана терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу байрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Спорт дүйнөгө мамлекетти таанытат. Кыргызыбыздын жиреген дүйнөгө дүңгүрөткөн, шаарыбыздан чыккан, Кыргызстандын 4 жолку чемпиону, Индияда өткөн жаштар өспүрүмдөр арасындагы чемпионатта 5 медалды багындырган. Жакында 2022 жылы Монголияда көрдүңүздөр, Азия чемпионаты өттү. Мына ошо 21 спортсмен барган. Ошонун 16сы медалдар менен келишкен. Мына ошондой коло медалды багындырган уулубуз, Каракөл шаарынын сыймыгы, Кыргызстандын сыймыгы, чемпион уулубузду Усманбеков Алмазды тосолады. Өткөн ачык көрсөңүздөр, калибр кылып. Жүрөгүм жагырып күлөрүм, барысы сен үчүн уйкусуз түндөрүм. Жанымды арнаймын, артыма кайтпаймын, жерегим желбирейт, буйруса ардайым. Баласы башымда калпады. Ура! Кол жаулар болсун!
2022 жылы Монголияда өткен Азия чемпионатында қола медалды бағындырған Кыргыздың сыйлығы чемпионымыз Османбеков Алмаз. Осындай жеңістерді тыныштық күнде бағындырады. Спорт білмені бүлдіреткен чемпионымыз Қаракөл шарының құлыны, шарымыздың ұлы Османбеков Алмаз. Ай ағаларыбыз жаштарды қалқалай барып бір гол соққырды. Мінеке тренердегі Абдас ағайға да қол çalar болсын. Анда сіз шәрімізден бері Балташев Алмаз мырза. Құрметті Қаракөл шаарының тұрғындары, қонақтары, мынакей жеңіс күнін белгілеп отырып, Қаракөлге дағы бір чоң жеңіс келді десек жаңылышпайбыз. Біздің арабыздан мықты чыған жигит Қаракөлдің жалпы эле Кыргызстандын атын дүйнөлүк аренаға даңазалап, Кыргыз туысын бийик желбиретип, биздин инибиз Алмаз Османбековго терең ыраазычылык билдиребиз. Алмаз жеңишиң кут болсун, ушундай ийгиликтерди жарата бер. Кыргызстандын желегин ар дайым бийик желбиретип, дүйнө чемпионун, Олимпиада чемпиону жүрүшүңдү биз каалайбыз. Жалпы Қаракөл шаарынын элинин атынан сага терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул Қаракөлгө үлгү болуп, аркаңанда жаш өспүрүмдөрдү өстүрүп, сага окшогон мыкты чемпиондор, мыкты инсандар ушул Қаракөлдөн чыксын деп тилек кылат элек. Сага чоң рахмат. Агай, сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул Алмазга окшогон инибиздеги балбандардын көбүн тарбиялап, жакшы эмгек сиңирип, даңазасы ар дайым дүйнө жаңыртып жүрө берсин. Чоң рахмат. Кадырбек Дөрөнкулович мырза. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу шаарыбыздын тургундары. Шүкүр Алиевич айткандай эле бүгүн мына жеңиш күнүндө дагы бир жеңишибизди майрамдап турабыз. Мен айта келе турган нерсе, Алмаз агай, сизге биринчи терең таазим. Ушундай спортсменди тарбиялап өстүрүп, мынакей дүйнөгө таанытып, Кыргыз мамлекетинин желегин дүйнөлүк аренада желбиретип, Алмаз Османбеков, сизге ийгилик, Алла Таала келечегиңиз кең кылсын. Дүйнөлүк аренада мындан аркы мелдештериңизде алтындарга жетиңиз, аркаңыздан дагы өзүңүзгө окшогон спортсмендерди өстүрүңүз деп эмгекчибиз. Бул жеңиш баардыгы Кыргызстандын жеңиши. Баарыңыздарды ушу жеңишиңиз менен куттуктаймын. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, шаардык кеңештин депутаттары баардыгы биргеликте ынтымакта ошо биздин спортсменибизге жана тренерибизге мыкты инсан деген биздин белегибиз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Жана төш белгиси, жана 100 000 сом сыйлык. Кол çalar болсын. Алмаздын жеңиши, Кыргызстандын жеңиши, Каракөл шаарыбыздын жеңиши. Қаракөл шаардык кеңешинин 2022 жылдын 28 апрелдеги номер 01-06/10 буйругунун негизинде Қаракөл шаардык кеңешинин мыкты инсан медалы менен Назарбеков Абдылас сыйланат. Мыкты инсан медалы менен Османбеков Алмаз Османбекович сыйланат. Европаны, Азияны дүндүрөткөн чемпионубуз Алмаз. Кол çalar болсун. Мыкты инсан төш белгиси менен жана 100 000 сом акчалай сыйлык менен.
достарында Улук Калбатыров. Аяш акелер деген кечиресиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары, урматтуу Алмаз мырза, сиздерди Кара Көл шаарынын тургундары, сиздерди бүгүнкү 9 май жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайм. Заманыбыз тынч болсун, эч качан согуш болбосун. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, мына жеңиш менен кошо шаарыбызга келечекти көптө үмүттөндүргөн спорттун чебери Сманбеков Алмаз шаарыбызга дагы жеңиш менен келди. Тактап айтканда Монголия шаарында Азия чемпионатында бронзовый медаль алды. Буйруса Алмаз сага дагы көптөгөн ийгиликтерди жарата бер. Буйруса олимпийский чемпион бол. Буйруса сен ушул жерде олимпийский медаль менен күтүп алайлы көма. Анан ушу Аяш акелердин атынан кичине белегибиз бар эле, ошону чогуу тапшырып койгонго уруксат этиңиздер, а? Шаардык депутаттардын атынан Карабажиев Тимур мырзада сөз кетеги. Азыр Тимур агай отурсаңыз бир мынакей Аяш акелеринин досторунун атынан буда каптан жакшынакай чатыралы акелер болгон аттап калпагыңызды кийгизип бар бол Алмаз, бар бол. Бүгүн сыймыктуу уулубуз Алмаз, кол чатырыңыздар. Атбасагай абракчаңыз? Атбасагай абракчаңыз? Ушундай турыңыздар, чогуу турыңыздар. Караңыздарчы. Машыктыруучу менен спортсмен. Алмазга кеткен жол айылдан башталат деп бекер айткан эмес. Акылдандар. Чоң рахмат. Сөз депутаттардын атынан Карабажиев Тимур мырзада. Саламатсыздарбы, урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары. Бүгүнкү 9 май жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн бизде 9 май жеңиш күнү эмес, бизде спортто да жеңиш болуп атат. Мына Алмаз деген жигитибиз мына дүйнөнүн чемпиону болуп келип атат. Куттуктайбыз, ийгилик болсун, келечеги кең болсун. Биз Алмаздан көп нерсени күтөбүз. Олимпиадалык оюндарда дагы чоң жетишкендиктерди Кара Көл шаарынын, ошондой эле Кыргызстандын намысын коргоп, ушундай чемпион болот деген ойдобуз. Анан мен дагы айтып кетейин, бул жерде Аблас агайдын дагы өтө салымы чоң. Баягы тренер болбосо, ошол машыктырып үйрөтпөсө, бул жетишкендик дагы жаралыш кыйын эле. Ошон үчүн бул агайга дагы аябай чоң ийгиликтерди каалайбыз. Дагы биздин балдарды тарбиялап, өстүрүп, дүйнөлүк аренага чыгара берсин. Анан мен айтат элем бүгүнкү майрамда, биз чындыгын айтканда моюн калыш керек спортко. Мындай эгер жакшы көңүл бөлсөк, мындан дагы көп балдар чыкмак. Биз ойлойм, мына шаардын жетекчилери турат, дагы аракет кылып ушу буларга ар кандай жардамдарды бергенге аракет кылабыз. Анан биздин агайды дагы мамлекеттик сыйдыкка көрсөткөнгө мына мэр турат, төрага турат, ошого аракет кылсак. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Шаардык кеңештин депутаты Токтомушев Эгемен Токтомушев сөз. Ассаламу алейкум, урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары. Сиздерди бүгүнкү 9 май улуу жеңиштин 77-жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өлкөбүздө тынчтык, асманыбыз ар дайым ачык болсун. Экинчиден мына жеңиштин улай жеңиш бизде жердешибиз Алмаз Сманбеков Кудайым буйруса Азия чемпионатында 3-чү месттен алып отурат. Ага чейин дагы жакшы результаттары бар болчу. Яшар Догу деген бул олимпийский уровендеги эле турнир, ал жерден 1-чи месттен алган, андан мурун дагы призовой фонддордо жүргөн. Алмаз, сенин келечегиң кең болсун. Мына шаардык кеңештин депутаттары Алмаздын жеңиши менен укканда сессиядан бир добуштан баардыгы колдоп,
колдоп беришти, Алмазды бүтүп алганга, тозуп алганга, иш-чаранын бардыгына аябай сүйүндүк. Да Кудайым буйруса Олимпиаданы утуп Алмаз ушул жерден жалпы кыргыз эли, Каракөл эли сени күтүп алайлы. Алдыда дагы сага ийгилик каалайм. Мына Абдулла агай, сизге дагы чоң рахмат, ушундай уулдарды сиз тарбияладыңыз. Кудайым буйруса дагы көптөгөн чемпиондорду сиз чыгарасыз деген ишенимдемин. Могул жерде Алмаздын дагы атасы отурат. Сизге чоң рахмат, тазим сизге ушундай уулду тарбиялаганыңызга. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе азыр депутат айымдардын атынан сөз Шаардык кеңештин депутаты Тамара Акимжановада. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракөл шаары, баарыңыздардын жеңиш байрамыңыздар менен. Алмаз жеңишиң менен куттуктайбыз. Султан аке, Алмаздын жеңиши сиздин жеңишиңиз. Ушундай уулду жарык дүйнөгө алып келген жеңем экөөңүздөргө таазим. Балдарыңыздын ушундай кубанычында, элдин астында жүрө бериңиздер. Майрамыңыз менен Султан аке, куттуктайм сизди. Чоң рахмат. Баарыңыздарды дүңгүрөтө болчу дагы мына ушул Алмазды дүйнөнү дүңгүрөткөн Европа, Азия чемпионатында мынагы ушунчалык туубузду желбиреткенге жаштайынан машыктыруучу агайыбыз, биз сыйлаган агай Абдулла агайга сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракөлдүн тургундары жана меймандары. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Эми бул мен сыйлап отурган биздин шаарыбыздын мэриясына, ошондой эле депутаттар чоң ыраазычылыкты билдирем. Ошол менен бирге эле биздин менин эмгегимдин текке кеткен жок, окуучу балдарым эл ара сырналарда жакшы эмне ийгиликке жетишип атат. Ошонун бири мына Алмаз Мамбеков жакында эле Азия чемпионатында бронза медалын алды. Мындан бир ай мурун Азия Турцияда алтын медаль алып кыргыздын желегин көтөрүлдү. Бул да биздин сыймыгыбыз жана эмес. Алмазга алып кетерим, чын денсаулык, өмүр узун болсун, спорттук ийгиликтер каалап кетем. Эми олимпийский чемпион болсун да, жакында ушул олимпиадага ойнотулат. 2024-жылы ошо ойнотулган элге түзүп калсын. Ошон үчүн каалап кетем. Баарыңарга денсаулык калам, иштиңер ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Келиңиздер анда сыймыктуу уулубузга, чемпион уулубузга сөз берели. Сөз Алмаз мырзада. Саламатсыздарбы, Каракөл тургундары, бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайм. Айтып кеткен эле ошо жакшы сөздөр уже айтылып кетти. Бул ойлойм менин эле жеңишим эмес, кыргыз элинин, Каракөл элинин жеңиши деп ойлойм. Ошентип колдоп коштоп келгендерге чоң рахмат. Биз буга токтойбуз, көп жеңиштерди алып келгенге өзүбүздө үмүттөбүз. Буюрса көп жеңиш алып келип беребиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Алмаз, биз сени Олимпиадада күтөбүз. Алтынды дагындырып, туубузду желбиретип, биздин уул деп, кыргыздын уулу, Каракөлдүн уулу деп сыймыктаналы. Анда эмесе бата менен элге көрөтпөйт. Мына ушул чемпионубузга жалпы эл журттун атынан бир жакшынакай ак батаңызды бериңиз аксакал. Ассаламу алейкум, урматтуу Каракөлдүктөр. Баарыңарга чын денсаулык, узун өмүр каалаймын. Майрамыңар менен. Алмаз, айланайын. Кыргыз элинин туусун көтө, туусун чет өлкөгө желбиретип атасың. Өмүрүң узун болсун, өрүшүң жайык болсун. Бактар кызылжыл болосун, не тилесең тилегиңди Кудай берсин. Дайым ушул жеңиш менен келе бер. Өмүрлүү бол балам. Ошо кыргыз элимдин туусун көтөрүп жүрө бер. Амин. Аллаху акбар. Чоң рахмат.